Мас абалында 17.500, 50.000, 100.000 кылса да эч ким возмущаться этпейт. Бул преступление да, бул мыйзамдуулукту бузуп атат. Эгерде ичип алган адамдар жоопкерчилиги болбойт да. Көбүнчөсүн кырсыктардын көбү жанагы смертельный исходом деп адамдар өлүмгө дуушар болгон ушулар. Бир эле номерди мына тагып алып, эгер 15 жолу нарушение кылса дагы же 5 жолу нарушение кылса дагы, биз ошо акыркы жолу ким айдап жүрүп колго түшкөн болсо, ошого бир гана ошол жасалма же болбосо туура эмес номерди табуу беренесинин негизинде айып пул сала алабыз. Ал эми күчөтүлгөн тартипте чара көрүү жагы каралган эмес да. Ошон үчүн биз азыр ошо бузуулар кодексинен аны алып туруп, жоруктар кодексине кошуп атабыз. Себеби дегенде жоруктар кодекси бул бузуулар кодексине караганда бир топ оорураак.